Женевага барышыбыз керекпи, барбашыбыз керекпи, кимдер барыш керек? Ошонун бардыгынын башында Садыр Кожочу өзү турган. Бирок түздөн түз мындай сүйлөшүүлөргө ал киши барган жок, биз барып сүйлөшүп келгенбиз. Ошол жердеги ар бирибиз шунчалык баягы Кумтөрдү мамлекетке алыш үчүн идеологияга суарылганбыз. Бардыгыбыздын башыбызда дагы, колубузда дагы документтерибиз бар эле да. Ошол жерде биз жанагы жолугушуу өткүзгөндө өтө каттуу оор жолугушуулар болду да. Бирок биз аларды мындай не деп коет, ынандыра алдык да. Ынандыра алдык. Бир жагынан берки биз менен барган адамдар аларды мындай документтерди берип, ынандырып сүйлөшүп атса, мындай дипломатиялык тон менен. Ал эми мен ачыктан ачык эле айткам ошол жердечи. Силерди мен камаймын депчи. Силерди камаймын. Бир күн убакыт келет. Мына азыр биз силерди Интерполго беребиз. Андан кийин силердин артыңардан түшүп жүрүп бир күн камаймын силерди. Дегенде алар дагы чочуп кетишкен. Ой, силер эмне деп сүйлөп атасыңар? Антип биз переговор кылбайбыз силер менен депчи. Бирок мен ойлоймун, кийин ойлосом, ошол биздин тактикабыздагы өзүнүн жемишин берди деп ойлоймун да. Условияларын айтыптыр, мен айттым жок, бул болбойт. Бизге моул эмелерди кылып берсин. Анан кийин макулбуз деп. Анан баягы видео эмелер менен онлайн сүйлөшүүлөр менен жүрүп отурган кайра окончательно ошол Женевага чакырышты. Кайра баягы төртөө барды. Ошол жерден окончательно макул болуп келдик да. Анан кийин бир жылдын ичинде эле макулдашып, силер жакшы, биз да жакшы. Силер Кумтөрдү таштагыла, Сентерадагы биздин кагазыбызды, эми бир барак кагазда акция деген аты бар. Ошону силерге таштайбыз, болду, анда бири-бирибизге претензиябыз жок болсун деп туруп, анан Кумтөрдү 100% алып койдук. Мына бүгүн 4 миллиардка жакын киреше алдык биз Кыргызстан.